маалымат берип кетейин. Бүгүнкү күндө жаңы 10 учур катталды. Бишкек шаарында 1, Ош областында 1, Ош шаарында 3, Жалал-Абад областында 5. Жалпысынан Кыргызстанда катталгандардын саны 280-ге жетти. Анын ичинен Жалал-Абад областында 86, Ош областында 98, Чүй областында 7, Баткен областында 4, Ош шаарында 36, Бишкек шаарында 36, Нарын областында 10, Ысык-Көл областында 3. Тилекке каршы медициналык кызматкерлердин ичинен 34 учур, анын ичинен 2 жаңы учур катталды. Катталгандардын ичинен 147-си аялдар, 133-ü эркектер. А жаңы катталган учурлардан 3 аял, 7 эркек. Жашына карай турган болсок, бизде 30 учур бул 15 жашка чейинки балдар, анын ичинен 2 1 жашка чейинки, 16 жаштан 19 жашка чейинкилер 11, 20 жаштан 35-ке чейинки 71, 35 жаштан 55 жашка чейинкилер 101, 56-дан андан улгайгандар 67. Бүгүнкү күндө мына ооруканада жаткандар 246, анын ичинен оор абалда 10, 5-өө жандандыруу бөлүмүндө жатат. 1-өө Нокат аймактык ооруканасында, 4-өө республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында. Изилдөөлөр боюнча анализдерге боюнча 5 февралдан баштап 20.901 анализ алынган. Анын ичинен 15.117 анализ чыкты. Контактный адамдар боюнча бул жерде контактный адамдар бул жерде биринчи категорияда 1058, экинчи категорияда 5210 контактный адамдар катталды. Анан обсервацияда жаткандар дагы бар. Эгерде биз учурлар бул тастыкталган болуп же экспресс лаборатория боюнча тастыктала турган болсо, аларды сразу эле биз изолировать этип, аларды бөлүп атабыз. Контактныйлардын боюнча, жайылтуу боюнча иштер, эпидемиологиялык изилдөөлөр жүрүп жатат.